Саламатсыздарбы? 10 класстарга Кыргызстан тарых сабагы. Сабакты тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери өтөм. Балдар, экранга жакыныраак келип, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Балдар, алгач жаңы теманы баштаардан мурун экрандагы окуяларды окуп, туура болсо белги койгула, ал эми туура эмес болсо оңдоп чыккан. Балдар, экрандагы окуяларды оңдоп чыккан болсоңор, анда туура жообуна көңүлүңөрдү бургула. 1994 жылы Бишкекте болуп өткөн конференция Кыргыз элинин келип чыгышы жөнүндө маселеге арналган. Бул туура. Кийинкиси 1435 жылы Жунгар хандыгы түзүлгөн. Бул туура эмес, анткени 1635 жылы түзүлгөн Жунгар хандыгы. Кийинкиси 17-кылымдын башында кыргыздар менен казактар баскынчыларга каршы биргелешип күрөшкөн. Туура. Кийинкиси генерал Чжаохойдун демилгеси боюнча кытайлык элчилер 1758-жылы кыргыздарга келишкен. Бул туура эмес, анткени генерал Чжаохойдун демилгеси боюнча кыргыз элчилери 1758-жылы Пекинге жөнөгөн. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилинде. Бүгүнкү сабакта Кокон хандыгынын түзүлүшүнүн алгачкы мезгилинде кокондуктардын кыргыздар менен болгон мамилесин мүнөздөйсүңөр. Кыргызстандын аймагынын Кокон хандыгынын бийлиги алдында калышынын себептерин анализдейсиңер. Кокон хандыгынын тарыхый аренадан кетишинин негизги себептерин талкуулайсыңар. Урматтуу окуучулар, Кокон хандыгы 1709-1876 жылдар аралыгында азыркы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандын түштүк аймактарында жана Чыгыш Түркистан аймактарын камтыган мамлекет болгон. Келгиле балдар, Кокон хандыгынын түзүлүшү жана коңшулар менен болгон мамилесине көз салалы. 1709 жылы Бухарадан Кокон аймагы бөлүнүп чыгып, Ферганадагы аймактарга ээлик кыла баштайт. Кокон хандыгын Шохрух бий негиздеген. Алгач Кокон Жунгар хандыгынын астында болгон. Бирок көз карандысыз саясатты жүргүзгөн. 18-кылымдын аягында толук көз карандысыздыкка жетишкен. Хандыктагы негизги ролду кыргыздар менен кыпчактар ойношкон. Кыргыз бийлери Кокондун бийлери менен тең болгонун белгилеп өтүү керек. Жунгарларга жана кытайларга каршы согушта Куш уруусунан чыккан Кубат бий жунгарларды талкалоого жардам берген. Ал эми Адыгене уруусунан чыккан Ажы бий кытайлардын 9000 аскерин талкалаган. Ошентип айрым кыргыз урууларынын башчылары Кокон элитасынын бөлүгү болушкан. 1760-жылы Кокон хандыгында салык саясаты киргизилген. Ферганадагы кээ бир кыргыз уруулары хандыкка багындырыла элек Кыргызстандын түндүк аймагына көчүп кете башташкан. Мисалы, сарбагыштар чүйлүк сарбагыштарга, кушчулар таластык кушчуларга көчүп барышкан. Кокон хандыгынын башчылары балдарын кыргыз кыздарына үйлөндүрүшүп, тууганчылык мамиледе болуп, жергиликтүү элдерден колдоо алып турууну көздөшкөн. 1709-1876 жылдары өкүм сүргөн Кокон мамлекетинин өнүгүүсүн 3 доорго бөлүп карасак болот. 1709-1800 жылдар Кокон мамлекетинин түптөлүшү. Бул мезгилде Кокон амирлиги өз алдынча мамлекет катары саясий администрациялык жактан калыптанып бүткөн. Социалдык экономикалык жактан чыңалган. Фергана чөлкөмү Кокон мамлекетине биротоло бириккен. 1800-1840 жылдары Кокон хандыгынын өнүгүшү жана гүлдөө мезгили Кокон мамлекети саясий администрациялык жактан күчтүү өнүгүп, ички тышкы саясаты чыңалган. 1842-1876 жылдары Кокон мамлекетиндеги социалдык саясий кризистердин күчөшү жана хандыктын кулашы. Бул мезгилде социалдык феодалдык жамааттар аралык карама-каршылыктардын өсүшү, мамлекеттик түзүлүштүн бошоңдошу, борбордук бийликтин феодалдык эзүүсүнүн күчөшү саясий кризистерге, элдик көтөрүлүштөргө алып келген. Натыйжада Фергана өрөөнүн орус колониячыларынын каратып алышына ыңгайлуу шарт түзүлгөн. 18-кылымдын 60 жылдарында Ирдана бийдин Ферганадагы ийгиликтүү согуштук аракетинин жана басып алуучулук тышкы саясатынын натыйжасында кокондуктардын ээлиги кеңейип, күч кубаты артат. Ушундай кырдаалда Кокон уулугу кыргыз уруулары менен ынтымагын бузуп, аларды күчтөп багындырууга жана кыргыз жеринин эсебинен өз ээлигин кеңейтүүгө киришкен.
Кокон төрөлөрү менен кыргыз бийлеринин ортосундагы мамилелер жылдан жылга курчуй берген. 1762 жылдары Ажы би Кокон улугуна каршы чечкиндүү күрөш баштоого бел байлап, Маматкул, Черикчи жана Темиржан бийлерге кайрылат. Бирок бийлер ынтымакка келбей, өздөрүнүн чатактары менен алек болушат. Бул абалды пайдаланып, Ирдан Аби 1762 жылы кыргыздарга тиешелүү Өзгөн жана Ош шаарларына жортуул уюштурат. Жортуул учурунда Кокон аскерлерине ичкилик Адыгине Моңголдор урууларынын улугу Ажы бийдин колу катуу каршылык көрсөткөн. Бир нече жолку салгылашуудан кийин көп жоготууларга дуушар болгон кыргыз жоокерлери тоо тарапка чегинет. 1764 жылы Кокондун акими Кожентке жортуулга кеткенде коргоосуз калган Кокон эйлигине Ажы би капилеттен чабуул коет. Ал эми Кокон аскерлери орто жолдон кайта тартып кыргыздарга согуш баштайт. Салгылашуу учурунда кыргыз колу жеңилип калат. Кокондук төрөлөр кээде кыргыздарды тынчтык жолу менен өз тарабына тартуу үчүн аларга ар кандай иш берип, наам даражаларды ыйгарчу, алык салыктарды жеңилдетчү, жакшы жайыттарды убада кылчу. Натыйжада айрым кыргыз уруулары өз ыктыяры менен хандыктын карамагына өткөн. Бирок түштүк Кыргызстандын көпчүлүк чөлкөмдөрү күч менен баш ийдирилгенин талашсыз. 17-кылымдын 80-жылдарына карата Кокон хандыгы ферганалык кыргыздардын кыйласын Чырчык суусунун аркы тарабындагы кыргыздарды багындырууга үлгүргөн. Бирок Ферганадагы тоо этектерин жердеген кыргыз уруулары менен алайлык кыргыздар өз алдынчалыктарын сактап кала беришти. Аларды кокондуктар 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын баш ченинде ар кандай айла-амал, күч колдонуу менен араңдан зорго өз таасирине имере алды. Ал эми кыргыз калаасы Ош багынгандан кийин Анжиан вилаетине кирген. Кийинчерээк Ош аймагы өз алдынча вилает болуп бөлүнүп чыгат. Кокон хандыгы Нарбото би Алимхан бийлик кылган жылдарда Кетмен төбө өрөөнүнө тез-тез жортуул уюштуруп, бул чөлкөмдү жердеген кыргыздарды кыйла жыл баш ийдире албай турду. Кокондук баскынчыларга каршы элдик күрөшкө кыргыздын Саруу уруусунан чыккан Жумабай уулу Сатыкей Баатыр деген кайратман, чечкиндүү киши жетекчилик кылган. 1821 жылы кышында көчмөндөр үчүн өтө оңтойсуз мезгилде Оморхан Кетмен төбөгө аскер жөнөтөт. Кокон аскерине буга чейин далай ирет кыргыздарга кол салып, көчмөндөр менен согушуунун сырын мыкты өздөштүргөн таанымал аскер башы Наманган акими Сейиткулбек кол башчы кылган. Баскынчылар Кетмен төбөдөгү кыргыз чегине капыстан кол салып, жеңишке жетишкен болчу. Түштүк Кыргызстанды кокондуктардын багындыруусу негизинен 19-кылымдын биринчи чейрегинде аяктайт. Хандыктын Ташкентти каратып алуу максатында жүргүзгөн согушу 10 жылга созулуп, жеңиштүү аяктагандан кийин 1822 жылы Олуя ата чеби курулат. Бул чүйгө жана таласка карай жортуулга алдын ала даярдык эле. Чүйдөгү Солто Сарбагыш урууларынын ичара-чыры талаш тартышы күчөп кыргыздар менен улуу жүз казактарынын чатагы тынбай турганда, кокондук хандар мындай абалды оңой пайдаланган. 1825 жылы чүйгө Лашкер Кушбеги башчылык кылган 4000 аскер келип, ички биримдиги жок чүйлүк кыргыздарды басып алган. Душман менен бир нече жолку кагылышта жеңилүүгө дуушар болгон. Айбат кылуудан эч майнап чыкпасына көзү жеткен Сарбагыш Солто урууларынын бир бөлүгү хандын бийлигин таанууга аргасыз болот. Ал эми Сарбагыштын экинчи бир бөлүгү баскынчыларга багынып берүүнү каалабай, Атаке бийдин балдарынын жол башчылыгы астында Ысык көл аймагына журт которуп кетет. Чүй өрөөнүнүн түшүмдүү жерлерине кызыккан кокондуктар 1825 жылы Аламүдүн суусунун жээгине мурдагы Бишкек Баатырдын коргонунун ордуна Бишкек чебин куруп, ал жерге аскер бөлүктөрүн калтырат. Кокон хандыгы 1831 жылы Ысык көл менен Нарынга эки тараптан жортуул уюштурат. Кокон кошунунун акими Лашкер Кушбеги баш болгон бир бөлүгү Ташкент, Чымкент, Олуята чүй өрөөнү аркылуу Ысык көлгө келген. Ал эми хандын аскерлеринин экинчи бир бөлүгүн Хаккула башкарып, алар Ферганадан чыгып Когаттын белин ашып, Актала, Ат башы, Нарын, Жунгал, Кочкорго чейин келип бүлүк салышкан. Кыргыздарды бийлеп тескеп туруу үчүн бир катар чеп коргондор курулат. Алсак Бишкек, Токмок, Куртка, Каракол, Жумгал жана башка чептер түптөлөт. Ошентип, кокондуктар Теңир тоону кыргыздардын бытырандылыгынан бат эле каратып алышкан. Кокондуктардын жылдан жылга көбөйгөн салыгы Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы кыргыз элинин боштондук күрөшүнүн башталышына алып келген. Күрөш 19-кылымдын 30-40 жылдарында күч алган. Кокондук баскынчыларга Саяк уруусу катуу каршылык көрсөткөн.
Тайлак агасы Атантай менен Кокон хандыгынын баскынчылык саясатына каршы элдик көтөрүлүштү жетектейт. Көтөрүлүшкө Актала, Тогуз-Торо, Нарын, Атбашыдагы кыргыздар активдүү катышкан. 1831 жылы Хаккула баштаган 7000 кокондук жоокерлер Акталадагы саяк уруусун кыйратып, Атантай менен Тайлакты туткунга алган. Туткундан бошогондон кийин алар тез арада кол топтоп, Куртка сепилине кол салган. Салгылашта кыргыздар жоону жеңип чыгып, чептеги зынданда жаткан туткундарды бошотушкан. Эл кокондук төрөлөр тартып алган малына кайра ээ болуп, салык төлөөдөн бошотулат. Көтөрүлүштү басуу үчүн Акталага Арап Баатыр баштаган 500 жоокерди жөнөтүшкөн. Тогуз-Тородогу Бычан деген жайыкта Тайлактын жигиттери Араптын колунун жолун тороп, эки тарап беттешкен. Кыргынга кабылып, талкаланган жоо тополоңго түшүп, чегинүүгө аргасыз болот. Айласы түгөнүп, бир аз сарбазы менен качып жөнөгөн кол башчы Арапты Тайлак Баатыр кууп жетип, жекеме-жеке эрөөлгө чыгып, найза менен сайып өлтүргөн. Кийин ошол жер Араптын бели деп аталып калган. Тайлак Баатыр узак жылдар бою Кокон хандыгына баш бербей, жоонун кийинки жортуулдарынын мизин кайтарып турду. 19-кылымдын 40-жылдарында кыргыздардын көз каранды эместиги үчүн кыймылы күч алып, кеңири аймакты кучагына алган. 1842 жылы Ысык көл өрөөнүндөгү кыргыздар көтөрүлүштү баштап Каракол, Барскон, Коңур өлөң чептеринен кокондук сарбаздарды кууп чыгышкан. Нарын аймагында Тыным Сейит уруусунан чыккан Алыке уулу Табылды Баатыр жетектеген элдик кыймыл 2 жылга созулуп, кокондук төрөлөрдү көптөгөн жоготууларга дуушар кылган. Черик уруусунан чыккан Турудикке баш болгон атбашылык кыргыздар Кокон бегине салык төлөөдөн баш тарткан. Кыргыздарды тынчытууга кудурети жетпесин түшүнгөн Куртка бегим Мамыразык 2 жыл бою Анжан бегинен кошумча сарбаз сурап турган. Ал эми 1845 жылы алайлык кыргыздар жана Ош аймагындагы ферганалык кыргыздар хан бийлигине каршы күрөшкө көтөрүлүп, ордонун коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурган. Ошондуктан Ошко мусулманкул кол башчылык кылган көп аскер шашылып жөнөтүлгөн. Кыргыздар жоонун жолун тороп, катуу каршылык көрсөткөн. Бирок курал-жарак жагынан кыйла артыкчылык кылган мусулманкул көтөрүлүштү күч менен баскан. Түндүк Кыргызстанда Кокон хандыгынын бийлигин алсыратууда Ормон хан менен Төрөгелди Баатыр чоң роль ойногон. Алар жетектеген кыргыз колу 1847 жылы кокондуктардын 12 000 адамдан турган сарбаздарын Ашпара деген жерде толук талкалаган. Кыргыз элинин 19-кылымдын биринчи жарымында Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси чоң. Элдик кыймылдын күч алышынын натыйжасында баскынчылар жергиликтүү элдин катуу каршылык көрсөтүүсүнө кабылышып, көп аскеринен айрылды. Чыгашасы арбып, бийлиги бошоңдоду. Кыргыз элинин боштондук күрөшү Кокон хандыгын кыйла алсыратты. Хан сарайындагы такталашкан чыр-чатактар 40-жылдарда айрыкча күч алат да, кыргыз кыпчак феодалдары ордодо чечүүчү роль ойнойт. 1842 жылы Мадалы ханга каршы козголоң чыккан. Бухара эмири Насрулла көп аскери менен келип, Коконду элейта Мадалы ханды өлүм жазасына тартып, Кокон хандыгы Бухара эмиратына кошулду деп жарыялаган. Бирок 3 айга жетпей Кокондо Бухаранын үстөмдүгү кулаган. Феодалдык топтордун ортосунда так үчүн күрөш башталган. Кыргыз кыпчак феодалдары өз ара келишип, Алим хандын инисинин уулу Шералыны хан көтөрүү жөнүндө бүтүм кылышат. Шералыны хан көтөрүүдө кыргыз феодалдары Нүзүпби Жедигер уруусун бийлеген Нарбото Манап, Ажыбек Татка, Жаңгарач Манап зор ойлонушкон. 1842 жылдын жайында таластык жана чаткалдык кыргыздар менен кыпчактардан куралган кошуунун коштоосунда Шералы хан Коконго келип такка отурат. Адегенде Шералы хан кыргыз кыпчак феодалдарынын айтканына көнүп, аларга жаккыда иш кылып турган. Бирок Талас менен Алайдан жана башка алыс кайылдардан келген кыргыз кошуундары баш калаадан чыгып кетери менен кыргыз феодалдарынын ордодогу таасири бошоңдой баштайт. Ордо үчүн чыр-чатактын учурунда Нүзүп миңбашыны кыпчак төбөлү мусулманкул айлакерлик менен жайлатып салган. Кыпчак ак сөөктөрүнүн жол башчысы мусулманкул ордодогу өтө таасирдүү кишилердин бири болгон. Мусулманкул өзүнүн жакшы уюшулган, даярдыгы мыкты кыпчак кошууну менен Кокон аскерине каршы аттанып, аны талкалайт да 1844 жылы Ордо шаарды басып алат. Жеңишке ээ болгон мусулманкул өзүн миңбашы жарыялайт. 1845 жылы мусулманкулдун Оштогу кыргыздардын көтөрүлүшүн басуу үчүн кеткенинен пайдаланып өзбек кыргыз төбөлдөрү
Шералыны тактан кулатышып, Алимхандын уулдарынын бири Муратты такка отургузушкан. 11 күн гана такка отурган. Жаалданган мусулман кул Коконго кирип Муратты өлтүрүп, Шералынын 13 жаштагы өспүрүм баласы Кудаярды такка отургузат да өзүн аталык атап, хандыкты жеке өзү башкара баштаган. Кудаярды кызына үйлөндүрүп, өз таасиринде сактаган. Кудаярдын энеси Жаркын Айым таластык кыргыз кызы болгондуктан кыргыз феодалдары менен байланышын үзгөн эмес. Мусулман кул аталыктын аялы дагы Кетмен төбөдөгү Нарбото деген чоң манаптын кызы болгон. Убакыт өткөн сайын жаш хандын бийликке ээ кылбаган аталыкка нааразылыгы арта берген. 1850 жылы Кудаяр кайнатасына каршы күрөшүү үчүн Ташкент беги Нурмугамедке жардам сурап кайрылган. Нурмугамед хандын өтүнүчүн аткарып Коконго аскер жөнөткөн. Мусулман кулдун колу менен кармашта Ташкент бегинин аскери жеңилип, Кудаяр хан туткунга түшүп калат. Бирок аталык Кудаяр хандын күнөөсүн кечирип, ага тийген эмес. 1852 жылы октябрда Кудаяр хан кайрадан кайнатасы Мусулман кул менен жоолашып, чечүүчү кармашка камынат. Кыпчак аскери менен хандын жоокерлери 8 октябрда Былкылдама деген жерде беттешип салгылашкан. Бул кыргында хан тарабы жеңип чыкты. Кудаяр хандын буйругу боюнча Кокон кошууну Кыпчак элин түтүн кыдыра кырып, кышта кала канга боелот. Мусулман кул Наманган аймагындагы колго түшүп, Кокондо дарга асылат. Ошентип, оор согуштардын натыйжасында Ордодогу Кыпчак феодалдарынын таасири жоюлду. Кокон хандыгында саясий бийлик убактылуу өзбек төбөлдөрүнүн колуна өтөт. Көп узабай кыргыз Кыпчак феодалдарына таянып, Малабек ханзаада бийлик үчүн күрөшкө чыккан Кудаяр хан Малабек менен салгылашууда жеңилип, Бухара эмирине кире качкан. Кыргыз Кыпчактар Малабекти хан көтөрүшөт. Малабекти хан көтөрүүгө өзүнүн салымын кошкон Кокон хандыгындагы маанилүү саясий орунду ээлеген Алымбек Татка жөнүндө видеого көз чаптыргыла. Асан бей уулу Алымбек. Алай жергесинин Адыгене уруусунан чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. 27 жашында Кокон ханы Мадалиге кызмат өтөй баштаган. 31 жашында ага Датка наамы ыйгарылган. Наманганда парваначы, Анжиян Ош чөлкөмдөрүнүн беги, акими болуп тайындалган. Кокон хандыгынын биринчи вазири, өкмөт башчы кызматтарында иштеп, Ордодо таасирдүү роль ойногон. 1858 жылы 28 июнда Кашкарга илимий жана чалгынчылык максатта Памир Алай аркылуу өтүүчү соода жолдорун изилдеген саякатчы, Орусия падышачылыгына кызмат өтөгөн Чохан Валиханов Алымбек Татка Кокондогу биринчи вазир болгондугун жазмаларында далилдейт. Адыгене кыргыздары Фергана өрөөнүндө Маргалаң жана Ош шаарына жакын айдоолорго аштык айдашат. Ал эми жайкысын Ош тоолорунан Коконго чейинки аралыкта өткөрүшөт. Бул кыргыздар өзбектер менен бирдей укукка ээ. Алар Кокон армиясында сыпайлар. Ал эми алардын уруу башчылары Ордодо жана аскердик кызматтарда маанилүү бийлик орундарын ээлешет. Азыркы Кокон вазири Алымбек Татка ушул орунун кыргыз бийи. Ал өзүнүн кыргыздары менен Мала хандын Коконду ээлөөсүнө жана анын бийликке келүүсүнө көмөк көрсөткөн. Чоқан Валиханов. 19-кылымдын экинчи жарымында Кокон хандыгында антифеодалдык, элдик боштондук мүнөздөгү көтөрүлүш башталат. Көтөрүлүш 1873 жылы башталып, 1876 жылга чейин созулган. Көтөрүлүштүн биринчи этабы 1873-74 жылдары болуп, элдер Кокон хандыгына каршы күрөшкөн. Ал эми экинчи этабы 1875-1876 жылдары болуп, көтөрүлүшчүлөр Кокон хандыгына жана орустарга каршы чыгышкан. Кокон көтөрүлүшүндөгү лидерлердин бири Хасан аттуу адамдын баласы Молдо Исак Хасан уулу болгон. Ал өзүн Алим хандын небереси Пулат хан деп атаган. Көтөрүлүшчүлөр Пулат хандын жол башчылыгы астында Наманган шаарын көздөй жөнөйт. Сафит Пулан менен Алабуканын ортосунда көтөрүлүшчүлөр хан жөнөткөн жазалоочу кошунга кол салып, аны чоң жоготууга дуушар кылышат. Бирок хандын аскери сан курал жаракчагынан бир топ артыкчылык кылгандыктан Кокондук аскерлери жеңишке жетишкен. Пулат хан чаткалды көздөй кетүүгө аргасыз болгон. Пулат хан кайрадан кол топтоп көтөрүлүшкө аттанат. Жыйынтыгында Кокон хандыгынын акыркы ханы Насриддин хандын бийлигинен баш тарткан кыргыз Кыпчак билармандары Пулат ханды ак кийизге отургузуп хан көтөрүшкөн. Пулат хан Насриддиндин аскерлерин талкалап Коконду ээлегенге жетишкен. Пулат хан эми орустардын аскерлерине каршы турган.
Бирок 1876 жылы падыша аскерлери Пулатхан үч коргондогу чепте турганда капысынан кол салып, аны чептен сүрүп чыгышат. Көп өтпөй Пулатхан чыккынчылардын айынан орустардын колуна түшүп дарга асылган. Көтөрүлүш орустар тарабынан басылып, 1876 жылы Кокон хандыгы өзүнүн жашоосун токтоткон. Эмесе балдар, бүгүнкү алган билимибизди текшерип, сабакты бышыктап алалы. Балдар, экрандагы инсандардын аттарын тапкыла. Балдар, инсандардын аттарын силер таптыңар деп ойлойм. Анда туура жоуна көңүлүңөрдү бургула. Алымбек Татка, Нүзүп бей, Ажы бей, Сатыкей Баатыр, Нарбото Манабаттуу инсандар. Азаматсыңар балдар, эми сабакты жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабакта Кокон хандыгы бийликти чыңдоо максатында кыргыздар менен болгон жакшы мамилесин акырындык менен басып алуу саясатына алмаштырганын билдиңер. Кокон хандарынын Кыргызстанды басып алуусуна кыргыз феодалдарынын биримдигинин жоктугуна окшогон бир нече себептер болгондугун аныктадыңар. 19-кылымдын ортосундагы Кокон хандыгындагы саясий туруксуздук, элдик көтөрүлүш, орус падышачылыгынын саясаты биригип келип, Кокон мамлекетинин тарыхый аренадан кетүүсүнө өбөлгө болгонун талкууладыңар. Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.